Ушул жылдын 5 ай аралыгында Баткен областынын аймагында мектеп рекети боюнча 3 факты катталган. 2 факты Кадамжай районундагы мектептерде катталса, 3-чүсү Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев мектебинин окуучулары тарабынан жүз берип отурат. Мында аталган мектептин 10 класстын окуучулары 9 класстын окуучусу Шерзат Кубанычбек уулун сабап кетишкен. Алардын мындай кадамына Шерзаттын саламдашпай койгону гана себеп болгон экен. Бул окуя 14 майда катталып, азыркы учурда Шерзат ооруканада дарыланууда. Колумдан шумкар деген бала бою узун бала колумдан кармап калды. Колум кайрып мандай болуп калган экен. Кой бер мен акам уртат десем, сен аралашпай тур деди. Жон жулкун чыксам, алдымдан Темирлан деген бала колум түзүлө чыкты даган. Урбайт окшойт акама жүгүрсөм, озума бардым машетке. Уруп 1-2 мандай урай койду да, манча тосуп калсам арка жагымды тоса албайм да. Арка жагымдан уруп жетти. Манча болуп көзүм карап отуруп калган экен, уруп тееп ташадылар. Шерзатты сабаган окуучулардын арасында атка минерлердин балдары да бар экен. Эки баласынын сабалып жатканына чыдабай окуя болгон жерге келген Асылкан Мавлиянованы да көзгө илбеген окуучулар ар кандай жаман сөздөр менен коркутушкан. Сен атасыңбы, сен апасыңбы деп эч кандай мени аяган жок. Мен ошо балдардын жанында садиктеги балдар катары болуп калдым. Чоңдун балдары чоңдой сүйлөп, бейбечелер ушинтип кала берсек, чиновниктин балдары чоңдор, биздин балдар ушинтип майып болуп, качан өлгөндөн кийин жүгүрүшүбүз керекпи? Мен баламды коопсуздук үчүн өзүмдүн укугумду коргошум керек да. Окуя болгон күнү эле Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлерине кайтылышкан. Бирок алар тараптан да жарытарлык жыйынтык чыгарына Асылкан Мавлянова күмөн саноодо. Анткени сабаган окуучулардын ата-энеси кызмат ордунан пайдаланып, бул ишти көз жаздымда калтырышпаса болгону дейт. Арызданганыбызга бир топ күн өтсө да жыйынтык чыга элек деген пикирин кошумчалайт. Биз ошо биринчи эле күнү УУДга барганбыз, барып милицияга арыз жазганбыз. Ошо күнү арыз жазып коюп, баланы больницага алып келип жаткырдык. Мына бүгүн 5 күн болуп атат. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Балам баш айланып, келген күнү аябай абкалык жаман абалда эле. Оозунан кан көп кеткен, баш айланып, кусуп, мен өзүм 3 күн бою ушул жерде отурдум. Бир да тамак жеген жок. Ал эми милиция кызматкерлери бул окуя боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жаткандыктарын айтышууда. Качан гана тийиштүү экспертизалардын жыйынтыгы чыкса, күнөөлүүлөргө мыйзамда каралган чаралар көрүлөт. Арыз 14 май күнү кечинде түшкөндүктөн 15 майдан баштап тергөө жанданган. Арыз ошондо 12ден өткөндөн кийин катталып калат. 15 күнү арыз жазып аткан болот, ошондо 15-ине жылып. 15 күнү түшкөн арыз боюнча азыр иликтөө тергөө иштери жүрүп жатат. Бул арыз сөзсүз түрдө каралып атат. Бул балага тийиштүү экспертизалар дайындалган. Экспертизанын жыйынтыгы пока чыга элек. Экспертизанын жыйынтыгы качан чыкканда биз дагы толугураак кеңирээк маалымат бере алабыз. Акыркы учурда мектеп жашындагылардын кылмышка аралашкан учурлары көп катталып, ушул жылдын 5 ай аралыгында 8 жаш өспүрүм каттоого алынып, милиция кызматкерлеринин көзөмөлүндө турат. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.